Азыр Кызылкаяда болуп аткан дагы бир сыйкырдуу иштердин бирөөсү мына көп кабаттуу үй. Бул көп кабаттуу үй Союз учурунда курулуп бүтпөй калган. Андан бери турган, жамгырда турду, карда турду. Анан кече мындан бир нече жыл мурун мунун үстүн жапкан эле. Анан муну азыр монтип эшик терезелерин коюп анан сатышкан. Саткандан кийин анан акча болушуна көз жетти кожоюндарында айтор монтип анан крышасын кайрадан сыйрып алып салып, азыр башынан ушинтип дагы бир кабатты монтип өстүрүп атышат. Бул дагы бир эле кабат өсөбү, эки кабат өсөбү, аны Кудай билет. Бирок бул өзү 4 кабаттуу үй. Мында жанагы лифт деген нерсе жок, каралган эмес. Бул тепкич. Тепкич менен азыр 5-6 этажды курабы, аны Кудай билет. Мындай 4 кабаттуу үй деп салынган нерсе кантип 5 кабат болуп калат? А 5 кабат үй болсо эмне үчүн 4 эле кабатында чатыры жабылып калат деген окшогон суроолор бар. Кыскасы Кызылкаяда мындай иштер сыйкырдуулук менен болот. Анан көбүнчө Кызылкаяда өзү негизи мындай болот да. Кызылкаяда мындай көп киши байыбайт. Болгону бир 5 эле киши байыйт. Негизи эле ар кандай мүлктүн ээси болот. Бул мүлктүн ээси мурда ушул мэрия болгон. Мен билген маалымат боюнча. Кызылкая шаардык мэриясы. Мындай алганда Кызылкая шаардык горкому болгон десе болот. Ошол горкомдун буйрутмасы менен курулуш компания мына ушул үйдү куруп баштаган, бирок бүтүрүп кайра тапшырып бергенге үлгүргөн эмес. Анткени Союз кулап калган. Анан бул жаткан ошол жаткан учурда, ошол курулушу бүтпөй чала жаткан учурда кандайдыр бир жолдор менен муну жанагы Кызылкаянын мурунку мэри Абиш Калмырзаев менчиктештирип алган. Анан азыр эми сатып баштаптыр. Бирок эмненин негизинде алды деген суроо бар да. Биз азыр Абиш Калмырзаевдин өзүнө дагы барабыз, сурайбыз аны. Дайыма ушундай бир сыйкырчылыкка таң кала берем да. Эмне үчүн кайсы бир жерде мындай бир байыса, жалаң чоңдор байыйт. Негедир Кыргызстанда. Мисалы башка мамлекеттерде чоңдор байыбайт да. Тескерисинче чоңдор кедей болуп жашашат. Анткени чоңдор булар, баягы чиновниктер булар жалаң акчага гана, жана айлыкка жашайт да. Айлык алып жашаган адам байыбаш керек да негизи. Бирок байып кеткен болсо, анда акчасы кайдан келди деген суроого жообу болуш керек. Булардын азыр жообу кандай билбейм, бирок бизде эмнегедир ошол жалаң чиновниктер байыйт. Биз азыр Кызылкая шаарынын мурунку мэри, Баткен облусунун мурунку губернатору Абиш Калмырзаевдин үйүнүн жанында турабыз. Анын үйү ушул. Ал кишиге азыр эки сурообуз бар. Биринчиси, мен жанагы мындан бир нече жыл мурун чыгарган иликтөө боюнча 2,5 миң тонна Матрезервдин будайын бул киши жок кылып берген болчу, чирип кетти деп. Бирок чирип кеткенге чейин жок болгон ал. Анан ошону азырга чейин төлөй элек. Анын баасы, ошондогу баасы 98 миллион сом. Ошол 98 миллион сомду качан кайтарасыз деген биринчи суроо. 2012-жылы 24-июлда ошол кезде Кызылкая шаарынын мэри болуп турган Абиш Калмырзаевке таандык дан деп аталган акционердик коомго 2126 тонна будай келип түшкөн. Аны өкмөттүн алдындагы материалдык резервтер фонду дан акционердик коомуна 1 жылга аманат катары берген. Бирок аманат буудай түп орду менен жок болуп кеткен. Келишим боюнча аталган ишкана буудайды элге сатып, ордуна жаңы буудайды топтоп, мамлекетке 10% үстөгү менен көбөйтүп, 1 жылда кайтарууга милдеттенген. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, Калмырзаевке караштуу дан ишканасы мамлекеттен аманат калган 2126 тонна эски буудайды 2438 тонна жаңы буудай кылып кайтарыш керек болчу. Мына жакта базардын жанындагы жанагы айткан көп кабаттуу үйлөрдү бул кантип менчиктештирип алган. Эмненин негизинде менчиктештирилген. Азыр эмненин негизинде ал кайрадан дагы кошумча салынып атат. Ошол эки суроо. Алло, Абиш мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Ыдырыс Исаков. Одан? Сизге жанагы боюнча кайрадан келдим эле да, азыр сизди издеп аттым эле, Кызылкаяга келдим эле. Баягы базардын үстүндөгү домду, баягы көп кабаттуу үйлөрдү кантип менчиктештиргениңиз боюнча, анан мына баягы 98 миллион сом боюнча, баягы будайдын эсебинен. Дұрыс, мен Бишкектемин. Кандай кылып азыр мага телефон аркылуу жооп берсеңиз эле боло берет өзү.
Yok men onu köp berip bunun özü kurulgan o үйлөр өзүбүз курганбыз. Аны мен азыр документтерди карасам баягы башка компания курган болуп атат да, ал Союздун малында. Ал кантип эмненин негизинде менчиктештиргенсиз дейм да ошону. Мен азыр мен кийин звонок этейин өзүм мыдрысага. Макул жарайт. А беркичи баягы будайды, Матрезевдин будайын качан берет? Будайды бул сотто жүрөбүз. Жок, сотто, ал сотто экспертизасы ушунча жыл тура береби ал бүтпөй. Аны кантип? Мен азыр вообще олорго аралашпай койгом мыдрыс. Сиз аралашпаганыңыз менен ал эме да, жанагы сиз алгансыз да, сиздин мойнуңузда да. Жок, ал бүт мойнунда залогдо турат, биз имущество залог коюп койгонбуз. Ошо залог койгон алганбыз да будайларды. Ошондо залогдо эмне турат аны ошондо азыр? Залогдо турат, ошо жерде бүтүн жазылган, мен келишим түзгөндө. Макул анда. Мен качан чалайын анда? Мен өзүм эме кылдырам мен өзүм. Жок, мына үйлөр боюнча качан чалайын анда? Мен өзүм эме кылдырам дейм. Чалам мен өзүм. Качан? Мен азыр эме дедим, жол дедим да. Боло берет, мен күтөм да, качан күтөйүн дейин да. Хорошо. Болуптур. Мен мына үйүңүзгө келдим эле, үйүңүздө жок экенсиз. Вот. Бул азыр өзүңүздөр уктуңуздар. Абиш Калмырзаев азыр мына үйлөр боюнча өзүм сага телефон чалып жооп берем деп атат. Ал эми жанагы Матрезервдин будайлары боюнча 98 миллион сомдук, жалпы эсеби 2,5 миң тонна. Ал будайлар боюнча дагы деле ал мойнунда турат деп атат. Ал анын мойнунда турганын жашырбай атат. Аны алыш үчүн жанагы залогко, кепилдикке, жанагы күрөөгө менин мүлктөрүм коюлган деп атат. Анан ошол мүлктөрүм күрөөдө турат. Ошон үчүн андан коркпой эле койсоңор болот деген сыяктуу кылып жооп берди. Бирок азыр иш сотто турат. Сот бул баягы ошол сделкалар, ошол жанагы келишимдер кандай болгонун экспертиза кылып бүтпөй атат. Матрезерв менен дан ачык акционерлик коому ортосундагы иш бул жаңы жагдай менен иш каралып 2017 жыл эле бул мамлекеттик экспертизага берилген. Ошол мамлекеттик экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин анан бул иш сотто каралат да. Карыз төлөнүп атат. Келишим түзүп койгон Госматрезервке постепенно төлөнүп атат азыр. Поэтапно. Ошондо канча жылда төлөнөт? Ким билет, сот чечет аны. Бир айда бул. Негизи бир айда деп. Эми онан кийин көп сот болду экен. Ondan keyin köp sot boldu. 2011-12 жылдардагы ишти мына 2020 жыл болду. Бир болуп атат. Мына 10 жыл өтүп атат. 10 жылдан бери ошол экспертизанын корутундусу чыкпай атат экен. Эмне деген сөз? Бул эмне деген экспертиза? Бул мен түшүнбөйм да ошо.